Салам менин азиз досторум. Биз айтып берчү окуя эчак болуп өткөн үчүн аны менин видеоблогумда талкуулайлы деп ата-энемди ынандырдым. Анткени ал окуянын сабагы санариптик көздүк ийгиликтин кепилдиги деген темабызды даана ачып берет. Туура, ал окуянын сабагы баарына пайдалуу. Ата, эл аралык компаниянын ичин жасалгалоо тендерине сиздин катышууңуз боюнча алардын жообун окуп бериңизчи. Өтүнүч. Макул, окуп берейин. Сиздин эмгектериңиздин көркөмдүгүн жогору баалап, ошону менен бирге сиздин санарип дүйнөсүндөгү аракеттериңиз санарип жарандарынын нормаларын бузгандыгы тууралуу өкүнүч менен белгилейбиз. Тактап айтсак, интернетте сизге байланыштуу бөлөк сүрөтчүнүн эскиздерин уруксатсыз жарыялап жиберген деген чуулганды окуяга күбө болдук. Ал эскиздердин укук ээси интернетте жарыялоого уруксат берген эмес. Атаке, ошондо бекер шашылыпсыз. Алина, кызым, ал жарыяны чын жүрөктөн жасаган элем интернетте. Досумдун мыкты эскиздерин баары көрсүн дегеним да. Бай болгурдуку. Туура. Бирок сиз эскиздерди уруксатсыз жарыялап, санарип дүйнөсүндөгү жоопкерчиликтүү жүрүм-турум нормасын бузуп алыптырсыз. Мен ал жарыяны эч ага эле өчүргөм. Кызык, аны кайдан чукуп чыгышты десең? Ал оңой эле. Интернетте маалымат чогултуунун активдүү жана пассивдүү ыкмалары бар. Мисалы, сиз тууралуу бир аз маалымат чогулткам. Жүздөгөн макалалардын арасында сиздин чуулгандоо жарыяңыз боюнча да пикирлер жүрөт. Анан да сиздин аккаунт жаңы эле түзүлүп, өзүңүздүн сүрөтүңүз жок экен. Эски аккаунтту өзүм өчүрүп салгам. Дагы бир аккаунтту болсо блоктоп салышты. Ооба, бөлөктөрдүн жарыяларын дайыма репост кылып, ар кимдин пикирлерин сындаган үчүн. Ошон үчүн болсо керек. Санариптик көздүк бул интернеттеги сиздин санарип портретиңиз. Ошону изилдешип, адамдар, мекемелер сиз менен иштешүү же иштешпөө чечимин кабыл алышат. О Кудай, ошо интернетте жазгандарымдын ушунчалык мааниси бар бекен? Ооба да. Интернетте жагымдуу из калтыруу абдан маанилүү. Адамдын интернеттеги санариптик көздүгү жакшылап түзүлүп, чындыкка дал келиши зарыл. Эми баарын түшүндүм, кызым. Мындан ары интернеттеги санарип өздүгүмдүн жагымдуу жана чын болушуна аракет кылам. Биз Эрик экөөбүз да ушул багытта иштеп атабыз. Ал өзүнүн Ronaldo Forever аккаунтун оңдоду. Эми ал чындыкка дал келип, өз атында, өз сүрөттөрү, өз пикирлери менен анын катталуучулары күн санап өсүүдө. Ооба, Эрик сүйүнүп жүрөт. Аны деген керек болсо, шаардык кекер клубуна чакырышыптыр. Ал эми чыныгы стол футболун ойнойт буюрса. Алина, кызым, сен азаматсың. Ошентип, достор, биз бүгүн санариптик көздүк тууралуу, анын интернеттеги жагымдуу изи тууралуу сүйлөштүк. Көрүшкөнчө кош болгула.